Балыкчы шаарынын ички жолдорун асфальттоо иштери быйыл шаардын бюджетинен каржыланып, бул демилге жакшы маанай жаратты. Себеби буга чейин бюджеттен ички жолдорду асфальттоого каражат тартыш болуп келген. Шаардын ички жолдорунун асфальтталып жатышы элдин көңүлүн дагы көтөрүүдө. Бара-бара ички жолдор ремонттолуп, жол таманына асфальт төшөлүп, шаардыктарга ыңгайлуу шарттар жаралат, тротуарлар салынып, көйгөйлөр чечилет. Аткарылып жаткан иштер тууралуу Аманат Сыдыков ой бөлүштү. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин шаарыбыздын тургундары, урматтуу шаарыбыздын коноктору. Бүгүн ушу баягы айтылгандай Салим Орозбаева көчөбүздү асфальт төшөө иштери жүрүп атат. Эми бир аз погода суугураак, бирок биз адистерден сурасак, температура уруксат берет экен. Эми бул фирма өзү тажрыйбалуу фирма, өздөрү гарантиясын берип атат. Кудайым буйрса, бул жол бизге көп убакыт жакшы мындай туруп берет деп өзлөрүнүн убадасын берди. Биз ошо мына улуу жума күнү дагы туш келип отурат. Ушу атайын Салим Орозбаеванын көчөсүн тандаганыбыздын себеби биздин борбордук мечитибиз жайгашкан көчө. Ушу жума сайын жума намазга келген айдоочуларыбыз ушу бир ыңгайлуу түз жакшы жол менен келип кетсе деген ой менен ушу жолду тандаганбыз. Экинчи көчөбүз болсо Далбаев атабыздын көчөсү. Аны уже бүткөрүп, жакшынакай элдерге колдонууга бердик. Аякта да биздин маршруттук каттам каттайт, ошон үчүн тандаганбыз. Бирок мен айтып кетсем болот, муну менен токтобойбуз. Дагы Кудай буйрса, шаардыбыздын ички жолдорун жасайлы деген пландарыбыз бар. Эми шаарыбыздын дагы бир ички жолун азыр пландап атабыз. Мен азыр так айтпай турайын. Буйрса баардыгы чечилгенден анан айтам. Буйрса бир компания спонсор болуп, ушу бекер бизге жасап берели деп сүйлөшүп атабыз. Мындан сырткары Тоголок Молдо атындагы көчө дагы асфальтталарын мэр билдирди. Бул көчөнүн узундугу 1,5 чакырмадай болот. Бул жумушту дагы ишке ашырабыз. Көйгөй болуп келген Жумгалбек Аманбаев көчөсүнүн тараптарына жөө адам басуучу тротуарлар салынып, иретке келинет. Жаздан баштап башка дагы ички көчөлөрдү асфальттоого аракеттенебиз. Шаар бюджетинен 5 миллион сомго 2 көчөнү асфальттап койдук. Мындай иштерди аткаруу шаар жетекчилигинин башкы милдети деп эсептеймин, деди Аманат Сыдыков.